Австралиядан салам. Австралияда үй карап, жаныбарларды карап, каникул учурунда бекер жашасаң болот. А бирок өз үйүңдү карасаң, кичинекей акча табуунун да алыкмасы. Менин кызым кээде ит багып, күнүнө $50 алат. Анан ошондо өзүнүн гимнастикасына жана башка кружокторго төлөй алат. Анткени Австралияда бүт кружоктор аябай кымбат. Мисалы үчүн гимнастика үчүн өткөн чейректе 2000 төлөдүк. Анда страховкасы бар, кийим кичеси, ошондой нерселердин баарына төлөнүш керек. Үй кара бир убакытта жашоо чөйрөсүн алмаштырып, ошол учурда акча табуунун жакшы жолу. Австралияда айрым үй кароо иштерине акы төлөнөт. Айрыкча эгерде ал үй жаныбарлардын кароону же узак мөөнөттүү жашоону камтыса. Канча акча табууга болот? Үйдү жана жаныбарларды кароо же алыс каймактарда жашоо үчүн төлөмдөр. Күндүк 25-тен 100 Австралия долларына чейин. Жаныбарларды кароо же кошумча жоопкерчиликтер үчүн акы жогору болушу мүмкүн, эгер ветеринар же медсестра болсоң. Ошол биз кантип баштадык? Биз социалдык тармактарда эле группаларга кошулуп, House Sitting Australia, White House Sitting Pet Sitter Australia деген ошол өзүбүз жөнүндө кызматтарды жарыяга жооп бердик. Анан ошентип баштадык. Биринчи биздин үй жаныбарга караган биринчи тажрыйбабыз Яранбелла деген токойдун ичинде болчу. Алардын аттары, пониси, альпака, эчки, тоок, көп жаныбарлардын баары бар экен, коёндөр дагы. Аябай жакшы каникул өткөргөн кызым. Ошондон кийин Central Coast деген суунун жээгинде дагы карай баштадык. Анан биздин ошол социал тармактардагы сүрөттөрүбүздү көрүп, тааныштарыбыз да чала башташты. Бир жака кетерде каникул учурунда итибизди карап бересиңерби деп. Анан кызыбыз экөөбүз $50 алууну чечтик. Ошол